Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттарда жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Алмазбек Атамбаев күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө. Кыргызстанда электр энергиясы көп керектеле баштады. Ысык-Көл облусунда Садыр Жапаровду колдоо штабынын жанында табышмактуу окуя болду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев Фейсбуктагы өздүк баракчасына атасынын түрмөдөгү абалы боюнча чукул билдирүү таратты. Анын айтымына таянсак, экс-президент Алмазбек Шаршеновичтин кан басымы 76-60га чейин төмөндөп кеткен. Дарыгерлердин айтымында бул нерсе каалаган учурда инсульт же инфаркт оорусуна алып келиши мүмкүн. Бүгүн 20 февралда Жогорку кеңеште Кумтөр алтын кенинде болгон авария боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Депутат Максат Сабиров кыска мезгил аралыгында эле Кумтөр алтын кенинде 2 жолу авария болуп, 3 адам каза болгонун эскертти. Авариялардын жана адамдардын өлүмүнүн негизги себептери азыркыга чейин так аныктала элек. Жергиликтүү тургундар өтө нааразы. Ошондуктан депутаттык комиссия түзүп, адам өлүмүнө алып келген кырсыктардын себептерин аныктап, анын жыйынтыгы менен кандайдыр бир чараларды көрүү керек. Депутаттар буга чейин Кумтөр алтын кени боюнча бир топ көйгөйлүү маселелерди көтөргөнүнө карабастан тийиштүү органдар тарабынан жетиштүү чаралар көрүлбөй келет. Ошонун айынан дагы 3 адам өлдү. Бул жолу парламент дагы, өкмөт дагы үн каткан жок. Өкмөттүн комиссия түзүлдү дегени менен ушул кезге чейин анын жыйынтыгы жок. Авариянын себептери аныктала элек. Ошондуктан бул маселени ошол бойдон калтырганга болбойт, деди депутат. Депутат Дастан Бекешев улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жеңиш күнүнө карата 70 000 сомдон бөлүп берүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 20 февралда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Быйыл жеңиш күнүнө 75 жыл болот. Бул күндү майрамдап келебиз, бирок ардагерлерге жакшы көңүл бура албай жатабыз. Ушул жылы ардагерлердин ар бирине 70 000 сомдон берүүнү сунуштайм. Ардагерлерибиз аз эле калды. Өмүр ушундай экен, аларга азыр жардам бербесек болбойт, дейт Бекешев. Учурда абакта жаткан мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу начарлап кеткенин уулу Кадыр Атамбаев социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Анда Атамбаевдин кан басымы төмөндөп кеткени жазылган. Буга байланыштуу УКМК Атамбаевдин абалы учурда туруктуу деп жооп узатты. Дарыгерлер күнү түнү карап жатышат деп билдиришти басма сөз кызматынан. Буга чейин УКМКга байланышканыбызда алар маалыматты эртең бере тургандыгын айтышкан. Өлкөдө электр энергиясы көп колдонула баштады. Тагыраагы аны колдонуу 1,5%дан 10%га чейин өстү. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын башкы директорунун орун басары Таалайбек Бектанов билдирди. Ал 4-рет өтүп жаткан Гидроэнергетика Борбордук Азия жана Каспий 2020 конгрессине катышып жатат. Жылына электр энергиясын колдонуу 1,5%дан 10%га чейин өстү. Электр энергиясын колдонуу жылына 1,5%дан өсүп жатат деп эсептесек, анда 2023 жылга 75 мегаваттык жаңы кубаттуулук киргизүү керек. Эгер 5%га өсүп жатса, анда 276 мегаватт зарыл, деди Бектенов. Аталган компания электр энергиясынын 97%ын өндүрөт. Энергосистеманын жалпы кубаттуулугу 3892 мегаватты түзөт. Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында депутат Максат Сабиров сөз сүйлөп жатып, Кумтөр кениндеги кырсыктарга байланыштуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Өткөн жумада Кумтөр компаниясында дагы бир авария болду. Мен өткөндө депутаттык комиссия түзөлү деп айттым эле, кече дагы авария болду. Ал жерде кандай болгонун эч кимибиз иликтеген жокпуз. Эгерде өкмөттөн комиссия түзүлсө, аларды уксак, деди депутат. Элекүүлө кыска мезгил аралыгында эле Кумтөр алтын кенинде 2 жолу авария болуп, 3 адам өлгөнүн айтты. Депутаттар буга чейин Кумтөр алтын кени боюнча бир топ көйгөйлүү маселелерди көтөргөнүнө карабастан, тийиштүү органдар тарабынан жетиштүү чаралар көрүлбөй келет. Ошонун айынан дагы 3 адам өлдү. Бул жолу парламент дагы, өкмөт дагы үн чыккан жок. Өкмөттүн комиссия түзүлдү дегени менен, ушул кезге чейин анын жыйынтыгы жок. Авариянын себептери аныктала элек. Ошондуктан бул маселени ошол бойдон калтырганга болбойт, деди депутат. Маалыматка ылайык, Түп айылындагы Манас көчөсүндө Садыр Жапаровду колдоо штабы менен айыппул сактоочу жай коңшулаш жайгашкан. Айыппул сактоочу жайында иштеген 1986 жылы туулган Арман аты өзгөртүлдү. Асы айрым маалыматтарга караганда айылдагы Садыр Жапаровду колдоо штабынын жетекчисинин милдетин дагы аткарат. 18 февраль күнү бул жол менен 20:00 чамасында Арман өзүнүн иш бөлмөсүндө отурган. Ошол учурда ага 1974 жылы туулган айылдашы Рыспек аты өзгөртүлдү. БР келген. Армандын айтымында Рыспек кызуу абалында келген. Анан алар спирт ичимдигин ичип башташкан. Бир нече убакыттан кийин аларга 1974 жылы туулган Мирбек аты өзгөртүлдү. ТМ
аттуу айылдашы да аларга мас абалында келип үчөө спирт ичимдигин ичүүнү улантышкан. Армандын айтымында бир канча убакыт өткөндөн кийин Мирбек ага Рыспекти отвертка менен сайып салганын айткан. Арман тактап сураганда Мирбек Рыспектин курсагына 4 жолу отвертка менен сайганын билдирген. Андан соң экөө ооруканага барышкан. Мирбек болуп өткөн окуянын баарына телефон аркылуу Рыспекти отвертка менен сайып салганын айтып баштаган. Алар Рыспекти ооруканадан таппай үйлөрүнө кетишкен. Болуп өткөн окуядан соң кайрадан эртеси күнү дагы Арман, Мирбек, Рыспек жолугушат. Бирок Рыспекке отвертка курсагына сайылбаганы аныкталган. Ошол учурда Мирбек эмне себептен отвертка тууралуу айтып жатканын түшүнгөн эмес. Окуя болгон күнү аябай мас болушканын мойнуна алган. Рыспектин айтуусунча окуя болгон түнү саат 1:00 чамасында үйүнө кетип калган. Түп райондук ички иштер башкармалыгы аталган окуя боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Биздин студияга эл нааразы программасынын коногу иретинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Токтойбек Асаналиев жана Алтынай Нарбаевалар келишкен. Алтынай эжебизден саясат тууралуу ой пикирине кызыгып суроо берсем, эжекебиз: "Мен саясатты сындай албайм. Андан көрө анекдот айтып берейин. Эки жип менен Запорожец үлгүсүндөгү 2 автоунаа жолдо сүзүшүп кетиптир. Жиптин сүзүлгөн жери мыйрыйып калып, ээси эми эмнеңди төлөйсүң? Өзүң минген унаң бул болсо" деп ачууланыптыр. Анда Запорожецтин ээси: "Кое тургула. Андан көрө кофе ичели" деп унаасынын багажынан алтын балыгын алып чыгып, ошол жердегилердин баарына кофе даярдатыптыр. Жиптин ээси мага унааны төлөбөй эле алтын балыгыңды эле бер десе, муну бере албайм. Унааңды оңдоп берейин деп көнбөй коет. 6 жип үлгүсүндө унаа берсеңер, алтын балыкты берем десе, тигилер макул болот. Жиптин ээси жана 3-4 киши биригип 6 жипти Запорожецтин ээсине беришет. Жиптердин ээлери баары биригип алтын балыкты ортого коюп алышып: "Мага учак керек, эс алууга жолдомо керек, мага акча керек" деп айта баштаса, алтын балык: "Мен кофе даярдаганды эле билем" деп коет дейт. Ансыңары "Мен ырдаганды эле билем" деп студиянын күлкүгө бөлөдү. Бирок саясатка жаңы жүздөр жаштар келип, мамлекетибиз оңолсо деген тилектерин айтып өттү. Португалиялык Ювентус клубунун оюнчусу Криштиану Роналду ай сайын сүйлөшкөн кызы Жорджина Родригеске 50 миңден 100 миң еврога чейин төлөп берип турарын Eurosport испан ТВсына шилтеме берип жазды. 35 жаштагы футболчу Родригеске айлык акыны балдарды багып бергенине жана өздүк керектөөлөрү үчүн берет. Мындан тышкары түрдүү брендтер Жорджинага коммерциялык жарнамасы үчүн 8 миң евро төлөйт. Жорджина Родригес Криштианунун 2017 жылы төрөлгөн кенже кызы Алан Мартинин ненеси. Жубайлар никесин расмий каттата элек. Басылма спортчунун сүйлөшкөн кызынын бир колундагы аксессуарларынын баасы 1 миллион евроны чапчый турганын жазды. Анын колундагы сапфир менен кооздолуп, четтерине алмаз басылган шакеги 800 миң евро экендиги айтылды. Белгилей кетсек, Роналдунун карын энеден төрөлгөн 9 жаштагы Роналду аттуу уулу менен 3 жаштагы Ева жана Матео аттуу эгиз уул кыздары бар.